Үйдө акча жок болуп калса да материалдарын сатып, табактарын сатып сигарет алып берет элем. Ал канчага чыккан балдар? Азыр балдар 6-чы класс, бирөөсү 7-чи класс болуп калды. Сизди сөгөбү эле? Ооба, кадимкидей деле ашап сөгүшөт. Ар өгөй бала өгөйлүк кылат деген ошо чын экен да. Апам өлгөндөн бери ошо күйөөмө таянып жашап жүрдүм. Оңолуп кетер экен деп. Оңолбоду. Ошончо эле кетти. 10 жыл жашадым. 10 жылдан бери ошо калтак жеп күнүм өттү. Барар жерим жок болгон үчүн эле таянып жашап жүрдүм. Акыры чыдабай калгандан паспортум залогдо болгон үчүн, продуктумуздан кыйналган үчүн паспортумду залогко коюп, булардын пособиясы токтоп калган. Пособиясын чыгара албай атам. Бул кыздын көйлөгүн жоготуп берип, бөйрөгүм ооруп, приступ болуп, жыгылып калгандан кийин даже казанын жасап жей десек же казаны жок, ошо үйгө келип продукты жок үчүн болгон үчүн эле дак суу ичип алып жатып алам. Саламатсыздар, урматтуу Адылак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздердин астыңызда турган 2 балалуу ошо Өзгөн шаарында азыркы учурда жашап, ошол 2 баласын багып жаткан айым туурасында маалымат беребиз. Бул айым азыр 29 жашта. Барар жери жок, Батирде жашап жатат. Абдан кыйналып, наны жок калган, азык түлүктөрү жок калганын айтты. Биз Өзгөнгө келип тартып азыр. Өзүңүздү тааныштырып, анан айтып берсеңиз, муктаждык, неде муктаждык болуп атат? Мен Ахматалиева Эльвира, 1992-жылы Өзгөн шаарында жашайм, квартирада жашайм. Өзү башта эме кылчу элем, квартирага жашаган үчүн, иштеге жетпеген үчүн продукттардан кыйналып, квартирага жеткире албай, же продукту эме кыла албай, кыйналып калган үчүн ошон үчүн эме кылдым. Кайрылдыңыз, Кайрылдым сиздерге. Эже азыр Өзгөн шаарында жашоо кыйын да негизи. Квартира, иш жок. Эмне кантип тиричилик кылып атасыз? Квартира азырынча орозо күнү иш жок. Башта иштейт элем, азыр үйдө отурам 1 айдан бери. Азыркы эжем келип анча-мынча жардам берип турчу эле. Мындай нанга эме кылып, продукт алып келип берип турат да, шулар эле. Өзү жалгыз кызмын өзү. Ата-энеңиз барбы? Ата-энем жок, атам өтүп кеткен, апам өтүп кеткен. Качан өтүп кетти? Апам өлгөнүнө 6 жылдын жүзү болот. Бияк чоң кызым 6-га чыгды. Атам өлгөнүнө 3 жылдын жүзү болот. Кызым 3-кө чыгды. Өзүм жалгыз кызым, туугандарым, апамдын туугандары жардам бербейт, ушуга чейин келип. Тагаларыңыз жардам бербейт, өздөрү менен өздөрү тирүүлүгүн өткөрүшөт да. Баарын барсаң деле мени жеңелерин батырбайт бери. Bir gün жакшы көрөт, bir gün эме кылат. Абаларыңызчы? Абаларым жок, абаларым тааныбайм деле, касы жакшы деле тааныбайм абаларым. Апам өзү 11 бир тууган да. 11 бир тууган апаңыз? Апам 11 бир тууган. Тагаларыңыз жардам бербедиби такыр? Жок, тагаларым өздөрү менен өздөрү Бишкекте баар жок, бул жакта эч качан бул жерде эме жок. Бир эле акам бар, тагам. Апам укасы Сараңыш жашайт, ал өзү менен өзү. 11 бир тууган экен, сизге жардам бербейт азык түлүктөрүн? Жок, эч ким жардам бербейт. Ак мээнети менен табып, адал оокат менен багып атам кыздарым. Сиз нелерде жумушта иштедиңиз? Кандай жумуштар иштедиңиз? Идиш иштедим. Bir жыл идиш иштедим Норузда. Бөйрөгүм ооруп, приступ болуп, жыгылып калгандан кийин кол алып, лечение алып, анан кайра ишке барып айналсам, анан күйөөм келип тополоң салып, сиз иштебей эле коюңуз, ошо күйөөңүз келип ушинтип тополоң салып кетти. Күйөөңүздү бир жыласа болуп, жок кылып келип анан иштеңиз деп, ошо ишканада ошентип айтып чалып мага звонок кылышканда күн көрсөтпөдү эле да. Күйөөңүз менен ажырашып кеттиңизби анан? Ооба, 1 жыл болду ажырашып кеткеним. 1 жыл болду өзүңүз жашап атасыз азыр, Өзүм жашап атам азыр. Просто шартыма байланыштуу кыздарым карайлбайт. Үйгө таштайын десем коркот апа деп ыйлаган үчүн кайнежелериме жалдырап, ошого бул 2 кызым менен продукт салып, өзүм ачка жатам, келип иштен келип эле.
Açık жатам deyсizби? Неге? Мен ишканадан келип, ишканадан тоюп келип алам, ошол үйгө келип продукты жок үчүн болгон үчүн да дак суу ичип алып жатып алам. Эчтеке жетпейт деп айттым, 3 сом эчтеке жетпейт. Квартирам келип калат, мусор келип калат, суу келип калат. Мындайга топтойбуз деп ошентип келип калышат, ошондо 3 сом эчтеке жеткире албайм да. Же продуктка жеткире албайм, же квартирага жеткире албайм, ошон үчүн андай жок. Күйөөңүз менен неге ажырашып кеттиңиз? Эмне себеп болду? Эки балаңыз бар экен, жашай бербей элеңиз. Күйөөм күн бербейт элебиз. Топоң ичип келип алып урат эле, көп алып, денелерим көп алып, эчтеке көрүнбөй калды. Апам баары деле уруп жүргөн. Апам деле айтат эле, көрмөң көз түнүндө тынып калсаң болот эле дейт эле. Бирок баары апам өлгөндөн бери ошо күйөөмө таянып жашап жүрдүм. Оңолуп кетет экен деп. Оңолбоду. Ошончолук кетти. Баары ири жуасты сөйлөдү. Мен ушу күйөөмөн башка эч ким жок деп өзүм ичимен тилеп кылып элем. Майда барар жерим жок болсо эки кызым менен кайып калам деп тырмышып жашайттым. Бирок баары жакшы күн эме болуп күн көрсөтпөдү да. Канча жыл жашадыңыз? Кандай күйөө ура беле? 10 жыл жашадым. 10 жылдан бери ошо калтак жеп күнүм өттү. Барар жерим жок болгон үчүн эле таянып жашап жүрдүм. Акыры чыдабай калгандан негедир чыдабай калгандан ажырашып баса бердим да. Ушу квартирада жашап эме кылам. Квартирада күнгө урам ушу. Күйөөңүздүн сиз биринчи аялыңызбы? Жок, экинчи катын, биринчи катын эки баласы бар, биринчи катын мен экинчи катын болуп жүргөм. Биринчисинде мага айтышкан эмес. Баласы бар деппи? Баласы бар деп айтышкан эмес. Андан кийин баласы бирөөсүнүкү 2 жаш, бирөөсүнүкү 1,5 жаш эле. Жөрмөлөп калганда келгем, келин болуп келгем. Чоңошту, чоңойтурдук, карашып да. Ал кайнежендер карайт эле да, анча-мынча мен деле жөнтүп каралып коюптум. Биздин колубузда эле чоңойгон, биздин кийин эме кылып эле чоңойтконбуз. Бирок баары апам айтып эле да, баары өгөй бала өгөйлүк кылат деген ошол чын экен да. Баары ар деген сөздөрдү угат экен. Не деген? Атасынын оозунан кандай сөз чыкса, балдардын оозунан да ошондой сөз чыкты. Ал канчага чыккан балдар? Азыр балдар 6 класс, бирөөсү 7 класс болуп калды. Сизди сөгөбү эле? Ооба, кадимкидей деле ашап сөгүшөт. Мен эчтекеде үндөбөйт. Мен атасына айтат элем, айтып койсоң балаңа сөгүнбөсүн, мен эмне кылдым деп ошентип айтат элем. Баары атасы кайра наоборот баласынын тилин сүйлөт эле. Балада жаш балада өзүңө жарашады деп карама. Мен ошо балдардын талагын талашып эмне. Ошентип атасы балдардын талагын талашып сизди урап эле эмне кылат эле? Ооба, ошолорду соосунда эске алат эле дагы, анан масында ошону чыгарып алат эле. Сиз 10 жылдан бери ошол күйөөңүздүн калтагын жеп эле жашай бердиңизби? Ооба, барар жерим жок болгон үчүн ошол жерде жашай бердим. Мүмкүн аз дагы келип калаттыр жолдошуңуз. Канча айтты, жарашабыз, балдардын жүзүндө жарашабыз деди, бирок ошол жакка чейин колдукту күнүндү көрсөттүм, болду мен жашабайм деп мен эме кылгам. Советте деле уруп жүргөндө деле, советте деле, квартирада деле жашап жүргөм. Ушинтип ашкалсак да, топкалсак да жүргөнбүз. Биз 2 ай, 3 ай жашаганбыз, анан акыры ушинтип келе бергенен анан кыздарым жүзүдө, кыздарым ыйлагандан апа жараша бериңиз деген үчүн эле кайра жарашкам, айли кыздарым жүзү деп атасын. 2 кызым жүзү деп жарашкам, бирок баары ошол күндү кайталап келди да. Урганды, күн көрсөтпөдү да. Ичип келип алып эле мага асылат да. Кудайдын көктүгүн ичип келип алып мага асылат да. Эчтеке кайнежелерим менен неме кылсам да, кайнежелерим талагын талашып,
эч качан мени талашып келген эмес да ошого чейин 10 жыл. Кой эми жалгыз бала айткан нерсесин кылат элек. Үйдө акча жок болуп калса да айта иштеп келет эле. Эки баласына нерселерди алып берет эле. Мен эки кызым эми апа дейт, эми айтат эле да, атасы жок да. Эки баласын алып берди, бизге алып бербеди деп ошентип айтат эле кыздарым. А мен айтат элем, иштегенди алып берди. Советте деле иштеп жүрдүм. Советте иштеп жүргөндө деле Советте де иштетпеди. Кафелерде иштедим, чашка сатып иштедим. Өзүбүзчө контейнерде саймел ачып көрүп иштетип көрдүк. Ашып барса бир где-то 10 күндөй иштеттик. 10 күндөн кийин өзүм баягы эле ичип алып эле келип алып эле топого салып эле ошентип иштеп болдум. Ишканага барып эле ушу бир ай жакшыраак иштетет, бир айдан кийин эле күн көрсөтөт эле. Эмне себептен? Билбейм, ошо ичип келип алып эле ошентип ар сөздөрдү оозуна чыкпаган сөздөрдү чыгат эле. Андан кийин айла жок, бул анда бул кызым төрөлө эле, бул кызым чоң кызым бар эле. Атамкына качат элем. Ошо жерде иштеп аткан жеримен кийим-сийимге карай эптеп күйөөм мас болуп чыгып кетет эле. Ол керегиче мен уже кийимдеримди алып, бир sıra кийимдеримди алып атамкына кетип калдым. Атамкына бир ай жашадым. Өгөй апам бир күн жашап, экинчи күн жашап өткөн, өгөй апам батырбайт эле да. Мындай деп ошо. А сиздин апаңыз каза болгондон кийин атаңыз аял алган. Бирок өгөй апага да батпадыңыз. Өгөй апа да жакшы күндү көрсөткөн үчүн эме болду. Кийин атаңыз да каза болду. Кийин атам каза болду. Атам Бишкектен келди, бияктан ошо Бишкектен ооруп келип, үзүлдү да. Айтып берсеңиз, ата энеңиздин үй жайы бар беле? Сиз окугансызбы, каякта окугансыз? Кара-Волжада, Саргамыш деген жерде окугам, мектепте 3-класска чейин окугам. Апам шартыбызга байланыштуу өзүбүздүн үйүбүз жок. Таам үйүндө жашайт элек. Таамдын эмесин үйүн карап жашайт элек ошол жерде. Таам келгенде апам өлүп, анан таам келип, анан ошо. Сиз өзүңүз жалгызсыз? Өзүм жалгыз кызым. Балдарыңыздын кийим кечеси, азык түлүктөрүңүздөр барбы үйдө? Жок, азыр практикабыз жок. Азыр иштеке жок, азыр абжем келип, ошо сом таштап кетти. Сом таштап кетти. Азыр таштап кетти. Компания алып жеп туруп атат. Үйүңүздө башка продукттар жокпу? Мына жакта элер бар? Бул жакта идиштер эле бар. Ошо сахар, ошо эмелер бар. Ошо суу бар, ошо идиштер эле бар ушулар. Тамак кылганга эч нерсеңиз жокпу? Жок. Май сай кантип атасыз? Май сайым жок, ошо эчтеги картошкам жок, майым жок, ундары, макарондорум ашы жок. Даже казаным жасап жейт десек те казаным жок, ошо эчтеге жеткире албай койдум да. Бирок Кудайга шүгүр эле, Аллага ошо. Иштеп келгенде нан ала келет элем, же бир килограмм макарон ала келет, ошентип. Акырда кыздарыңызды кантип багып атасыз, анан ишиңиз жок болсо? Кыздарым мектеп багып атам, бирок кошуна болом дегенде жардам берип, кичине мурак берип, эме кылышып, трактор, эме кылышып жардам берип атышат. Кошуна болгондор, Бул үйүңүз батирби? Батир. Канча сом бересиз? 3000 сом. 3000 сом бересиз, бир бөлмөлүү үйгө. Буну кантип бересиз эми? Азыр иштебесеңиз, азык түлүк, продуктка акча жок болсо. Кудайдын айтканы болот. Тирүү жанга. Кызыңыз уктап калды окшойт. Урматтуу көрүүчүлөр, экран астына телефон номерлерин жазам. Бул айым менен байланышып, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Азыр эми ушундай оор жашоодо аргасыз, анан коомчулукка байланышып жатыптыр. Немеге эфирге чыкканда эле сөз көпчүлүк айтып берет да, турмушка чыгабы экен депчи. Сиздин оюңуз кандай? Эгер эки кызыңызды карап, жакшы жолдош чыкса, үй жайы менен балдарыңызды карайм десе, турмушка чыгат белеңиз? Жок,
turmuşka çıkpaytdım. 2 kızım var, men bay boldum. Şular eптеп, ыйлап, сыктап, чоңойтуп алсам, шулар мени багат, шулар менин немем да. Күйөөм дагы, апам дагы ошо 2 кызым. Turmuşka чыкканга аша ниетим жок. Эркектердин бардыгы эле эми уруп сабай бербейт да эми. Эми ал пешине тагдыр 5 кол тең эмес го. Эми тагдырыбыздан ошентип жакшы адам түшкөн. Анан сиз өзү Карагулжадан болот экенсиз, Советтен болду. Саргамыш деген айылдан. Саргамыш деген айылдан. Айыл өкмөт дагы сиздин ошол камкордукка алып жер берсе дагы болот экен да. Жер алган эмессиздерби? Жок, жер алган эмесмин. Өзү бул кыздарым ата одиночка. Булардын атасынын фамилиясы жок. Булар менин фамилиямды көтөйм. Эч качан алардын атасынын фамилиясында жок да. Паспортум залогдо болгон үчүн, правдыбыздан кыйналган үчүн паспортум залогко коюп, булардын пособиясы токтоп калган. Пособиясын чыгара албай атам. Бул кыздын көйлөгүн жоготуп берип, бул кызымды бар. Бул кыздын көйлөгүн жоготуп берип, пособиясын где-то 8 айдан бери чыгара албай жүрөм. 8 айдан бери пособия ала албай атасыз. Ала албай атам да. Пособия ала албай. Паспортум залогдо болгон үчүн Залогко канчага койгонсуз? 1350 сомго койгонмун. Пособия канча алат элеңиз негизи? 1600 алдым экинчисине. Ошо пособиясы, ошо паспортум жок, бул кыздын көйлөгү жок болгон үчүн пособиясы 8 айдан бери ала албай жүрөм. Тапшыра албай жүрөм.